Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, өзүбүздүн кыргыз ишкерлер Авитонун аналогу болгон Избук программасын иштеп чыккан. Туугандар, эгерде сиздер телефон сатам десеңиздер, машина, үй сатам десеңиздер дагы, алам десеңиздер дагы, ошол программадан кирип көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда абсолютно бардыгы туугандар бекер. Көрсөңүздөр дагы, бир нерсе киргизем десеңиздер дагы бекер. Өтө көп уже буну кирип колдонуп атат. Ишенбесеңиздер өзүңүздөр да кирип карасаңыздар болот. Бул жакта бардыгы бар. Муну Play Market'тан ошондой эле App Store'дан көчүрүп алсаңыздар болот туугандар. Өзүнүн кыргыз ишкерлерди колдойлу. Москванын жашоосу чынында татал досум, кай тарапта болсоң дагы чөнтөктө тыйын болсун. Бир-эки күн иштебесең, анда сен бомушсун. Туугандарың урбайт, адашып ойлопсун. Кеде туруп кетким келет, барын таштап айылга. Бирок жүрөк чыдабайт да, бек тур деп намыска. Убагында баттык эле толтура биз карызга. Быйыл деле каалат окшойм, апаке бир азга. Эртең менен туруп алып метрону көздөп барам. İçimden uktap alam, kıyналсам да, кайгырсам да, Кудайыма шүгүр кылам. Рызкымды бериптир го, мына кетерип атам. Москвада кыйналган адамдардын көбүсү, а мен болсо кыйналган миллиондун бирөөсү. Өтүп кетет бул күндөр, өтүп кетет досум. Барынан да жоготпойлу адамдык мүнөздү. Жумушуңдан чарчаганда ушул ырды угуп кой. Баягылы үчөөбүз. Достор, ассаламу алейкум. Сахарова келдик буюрсачы. Саат канча болуп калды? Саат 10:55 өттүр. Бүгүн 21 октябрь. Сахарова келдик. Өткөнкү жааматым менен Кыргызстанга барганча. Чөстөн келдик. Канча сом акча кетет, эмне болот, кандай болот? Силер мени чогуу көрөбүз эми. Мен муну сураса керек эми, экинчи жолу келишим да. Мындан 2 жыл мурун келгендим. Ошойдон бери келдик. Мондай заявление карточкам бар. Мында калып ала берейин. Кимге кызык болсо келем дегендер болсо маалымат болуп калабы дейм да. Мага кызык, канча сом төлөйм, эмне төлөйм, эмнеге төлөйм. Ошону силер менен чогуу көрөбүз буюрса. Перевод паспорту алдым. Кеттик анда. Менин роднойлорум эмнеде турат? Экөө. Кол көтөрүп койчу. Красавчиктер. Секин кирип өтүп чыгайлы эми. Не болот, не болбойт. Биз менен чогуу алгыла. Чыктык акыры. Саат 4:55 өттү. 10:55 эткенде келгенбиз, а? 4 саат болду. 11:12. 6 саат болду. Эсептешти карап кой. Парковка канча болот экенин көрөлүчү эми. Парковканы каерден төлөйбүз? Мына жерде турабы эле. Каерден көрдүм жигери мен. Аны чыгарып алган. Где-то там видел, да? Там или не там? Онда там дейт. Бирден кофе ичели, бирден самса ичели. Болгон каныбызды соруп алды. Яман өчүрдү. Атайын туруптур. Атайын понедельник күнү келдик эле. Бүгүн понедельник да. Адам азыраак болот десек, жакшынан чайнанчы. Адам азыраак болот десек, каякта адам наоборот көп кой, Курсак ачып кетти. Парковканы төлөйлү, анан кийин чоппачон болот көрөбүз. Парковканы төлөдүк. 700 рубль болуп кетти. 10:55 киргенбизби? 4:55 саат 5 болду. Saatına 100'den deyit ne 7 saat bol koyduk bu. 700 rubl төлөдүм. Сахарованын баасын айтып коелу. Менде перевод паспорт бар эле. 8000 төлөдүм. Сен канча төлөдүң? 8900. 8900. Артта досунда 8900. Билбегендерге şu 8000 төлөнөт экен. Можно да? Мамилеси бир адамга кылгандай мамиле эмес го бирок. Аны салбасам дагы. Так деди го. Курсак ачтанан жигиттер. Самса. Бүгүн 3 жерге барышым керек эле, жетишемби, жетишпейм билбейм, айдашым керек. Москвага канча көрсөтөт? Бардачукта телефон бар, алып берип койчу.
Кеттигенде айдай берейинчи, дагы эмне болот көрөбүз. Анан Сахарованча дагы токтогондо айтып берем. Мынтип туугандар, Сахаровага да барып келдик. Расход боюнча айтайлы. Эми бензин, чай пайды айтпайлы коеюн, а. Эми бирөө автобус менен барат, бирөө машина менен барат. Машина менен бара турган болсоңор, ошо парковка биз 700 рубль төлөдүм да. 10.55'те киргенбиз, 10'da кирди эсептеди окшойт. 4.55'те чыктык. 700 рубль парковка төлөдүк. Ичкерide мен 8000 рубль төлөдүм. Белки досум да 8000 төлөдү, бир досум менен 8900 төлөдүм. Неге билбейм. Анын бирөөсүнүн период паспорту жок, бирөөнүкү экономиктен период паспорту жок эле бирок. Анан регистрацияңар кагазды болуш керек экен. Дагы эмне сурады? Паспорт сурады. Менен ИНН сурайт, ИНН жок дедим. Меники неме электрон дейт, электронун көрсөм жок дейт. Онда жок дедим. Ошо менен каналдын арак кылды, ошо менен бүттү. Бирок суббота воскресенье өтө адам көп болот экен да. Мен биракта отпечаток тапшырып атсам, бүгүн адам азбы деп сотрудниктен бир шериги сурап келе, жок деди да. Значит, кече суббота воскресенье айлы адам болду да. Таңертең понедельник күнү адам аз болот деп барсак, каякта ноштон чыгып алып да барышат экен адамдарчы. Болгон план өлдү да. 3 жерге барышым керек эле, азыр 1 жерге жетишем да. 1 жерге барсам, ошо менен эле күн убакыт өтүп кетти. Ошол где-то почти жеп ичкен чай пайың менен 10.000 акча кетип калат экен да. 8000 наракка төлөдүм, 700 рубль парковка, бензиним, чай ичкеним менен 10.000 болуп калды. Ошол барам дегендерге 10.000 акча кетет экен. Наракка 8000 төлөйт экенсиңер. Наличка төлөсөңөр комиссия албайт экен. Карта менен төлөсөңөр 200 рубль комиссия алат экен. Мен карта менен төлөдүм, 8200 төлөп калдым. Ошол дагы эмне болду? 1,5 саатта келдим, пробка. Сахарова барам дегендерге маалымат. Ошол туугандар, кийинки видеолордун жолукканча тынч боло, аман боло. Салам алейкум бардыгына. Достор, границага чыгам десеңиздер, Авазбек мырза менин атымдан сиздерге 500 рубль скидка алып берет. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.